Bütün Kırgızistan Odumarov. Hormatly kesipteşler. Biz bütün Kırgızistan talapkerlerden barına doğuş berdik. Çın dilden işlerinde ilgili kaalayбыз. Bir sotu var. Tуура эмес. Мындай bir тартип бузуу менен добуш берилип калыптыр. Мойнубузга алышыбыз керек. Биз ушуну эле кайрадан эле добушка коюп туруп тууралап, катышпай аткан эки депутат ишеним каты менен добуш берүүгө тыюу салынган норма бар. Тилекке каршы бизден дагы бирөө ошондой добуш бериптир, экинчисин билбейм ким экенин. Мына ушуну жена Цезаря должна быть вне подозрения дегендей кылып, кайрадан добушка коюп коюшубуз керек, бул принципиалдуу маселе. Ушул бардык барган талапкерлердин бардыгына андан да көбүрөөк добуш алууга мүмкүнчүлүгү бар. Эч кимде маселе жок. Кеп тек гана кылдай кыйшайбай барышыбыз керек деген маселе. Кылдай кыйшайбай барышыбыз керек. Эгер ушул норма конституцияда же регламент жөнүндөгү мыйзамда жазылбаса, анда көз жумуп койсок болот эле. Мына ушул норманы биз эске алып коюшубуз керек. 83 статья менен 88 статьяны аралаштырбайлы регламент жөнүндөгү мыйзамда. 88 статьяда жашырын добуш берүү деген берене өзүнчө так даана жазылып турат. Мына ушул жерден биз чекилик кетирдик. Аны мойнубузга алышыбыз керек да. Кайрадан эле процедураны башынан баштап добуш беришибиз керек. Себеп эч ким эч кандай шек саноодо болбошу керек, зарыл. Мен дагы бир жолу айтам. Ушун азыр калгандан да көбүрөөк добуш алууга мүмкүнчүлүктөр болот. Тек гана процедураны бузбай кетели мыйзамды. Жок, көпчүлүк менен ушуну бүттү бекиттик деп айтсаңар, мен ушул стенограмма үчүн айтып койдум. Муну эске алып коюшуңуздар керек. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, биз Жогорку Кеңеш шайлоо үчүн төрагаларды биз Жогорку Кеңеш комиссия түзгөнбүз. Комиссия түзүп, комиссияда регламенттер негизинде, конституция негизинде өзүнүн ишин алып барды. Добушун берүү боюнча өзү комиссия чечим чыгарып, кандай добушун беребиз, кандай жүргүзөбүз деп өзүн бекиткенбиз протоколдордо. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, бул жерде биз адашпайлык конституцияда жазылып турат, Жогорку Кеңештин жыйынында добуш берүү деп өз жеке берет деген сөз бар. Бирок бул мыйзамдарга карата добуш берилет деп жазылган. Регламентте эгерде сиз Адахан Кенсанбаевич баягы айтып атпайсыз бизден бирөө кет деп. Ал жерде негизи регламентте укук берилет доверенность бергенге. Ошон үчүн бул жерде бул мыйзам бузулган жок. Биз да мурда ушул регламент негизинде доверенностьтер менен шайлап жүргөнбүз. Ошон үчүн урматтуу төрага, азыр протокол окулду. Азыр сиз добушка коюңуз, добуш менен бекитип коелук. Рахмат. Бешинчи микрофон. Мен түшүнөм. Бир соту деп айтканым бекер эмес. Азыр соодалашуу жолу менен туура эмес болуп калды деген азаматтар дагы силердин маселеңер чечилди десе, туура биздики чечилди, демек үн чыкпайбыз деп отуруп калып атат. Бул уят маселе. Ошол укуктук бөлүмдүн жетекчисин мен трибунага чакырып коюшка уруксат этсеңиз. 80 укуктук бөлүмдүн башчысы ким ушул жерде азыр? Регламентти алыңыз дагы 83 статья менен 88 статьяга бир түшүндүрмө берип коюңуз. 83 статьяда мыйзамга добуш бергенде фракциянын өзүнүн фракциясына ишеним катын берүүгө укуктуу деп турат. Бул мыйзамды кабыл алууда. 88 берене атайын такталып турат, жашыруун добуш берүү деп турат берененин аты. Бизден жаш депутат ошондой кылып
Maga бердиле ишеним катын, анан мен ошондой кылып добуш берип койдум дегендиги үчүн бизден тийиштүү чараны колдонобуз биз. Андай жолго барбаш керек. Конституцияны жана регламентти бузбай туруп, кылдай кыш айтпай кармаш керек ошол нерсени. Мына бөлүм башчы жигит сизди ошол регламенттин 83-чү, 88-чи беренесине бир түшүндүрмө берип коюңуз анда. Я. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу Адахан Кимбасамбаевич, сиз көтөргөн маселе Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-чү беренесинин 5-чи пунктунда жазылып турат. Жогорку кеңештин чечимдери жыйналыштарда депутаттардын жеке өзүнүн добуш берүүсү менен кабыл алынат деп турат. Туура. Бул биздин башкы мыйзам. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламентинин 88-чи беренесинде тактагана жазылып турат. Жашыруун добуш берүү деп. Жашыруун добуш берүү бул кайсыл? Бюллетен. Бюллетендерди пайдалануу менен жашыруун добуш берүүнү, бюллетендерди толтуруу жолу менен ар бир депутаттын жеке өзү жүзөгө ашырылат деп жазылып турат. Beşinci mikrofon. Азамат абдан туура айтты. Дал мен айткан сөздү кайталады. Эгерде бузулуп калыптыр, бузулса деле шайланып кетти, кете беребиз десеңер, ал өзүңөрдүн ишиңер. Бузулдубу? Демек токтотуш керек дагы, аны кайрадан оңдош керек. Бүттү. Üçüncü mikrofon. Талант Турдумович, доверенность менен добуш берилди. Добуш берүү бүттү. Анда комиссия аны кабыл албаш керек эле. Биз эски регламент менен жашап атабыз. Жаңы регламент биз кабыл алып элекпиз. Ошондуктан добуш менен кете беребиз, добушка коюңуз, дагы алдыга жылы берели. Талаш бар, маселе жок. Биз эски регламент менен менен келе атабыз азыр. Мыйзамда дагы ошондой. Ошого чейин ушинтип эле келгенбиз. Мен артыман комментарий бербей эле койгула. Аз бергиси келгендер. Катуураак жооп алып каласыңар. Hurmatlı kollegalar, kimde kanda oy var da? Üçüncü mikrofon. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мен кыскача ушул ача пикир тууралуу өзүм оюмду айтып койсом дедим. Вот в статье 83 нашей Конституции, пункт 5 гласит: решения Жогорку кеңеша принимаются на заседаниях путем персонального голосования депутатов. Сөздүн ачыгын айтканда, мен ойлойт турат элем, ачуу же таттуу реалдуулук турмушту эске алганда, ушул эле өткөн комитеттин жетекчилери дагы деле өтөт. Бардыгыбыз чарчадык, үйгө кеткибиз келип атат. Бирок мыйзамды сактап коелу деген эле ойда. Конституция юридикалык норма боюнча регламенттен өйдө турат. Ошончо баары бир конституцияны сакташыбыз керек го. Персоналдык түрдө. Өзгөчө комиссия ушуну такпаса белгилеп айтышыңар керек эле. Болбойт, жеке өзү келсин, добуш берсин депчи. Эчтеке коркунучтуу жокко деп ойлоп турам. Конституциялык норма каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир өйдө турат. Оюм ушундай.